Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандар, урматтуу автоэлектрониканы жаңы үйрөнүп келе жаткандар. Бүгүн сиздерге реле жөнүндө кыскача кылып маалымат берейин дегем. Албетте теориясыны, электросхемасыны. Бул жакта реле 4 фазалуу реле. Бул жакта аккумулятор, бул жакта реле, бул жакта ключатор, бул жакта сиз каалаган зат. Бул жакта реле. Албетте 4 контактуу реледе жакын карасаңыздар, ошол жакта жазылган болот цифралары 30, 87, 85, 86. Бул жакта 30 жана 86 булар постоянный ток, ал эми 86 менен 85 булар минус ролун аткарышат. Бул жакта биз релени туташтыруу үчүн биринчи аккумулятор керек. Аккумулятордун минусуну корпуска улайбыз. Ал эми плюсуну реленин 30-чу контагына алып келебиз. Анткени 30-чу контактта ар дайым плюс болот. Андан соң ключаторду, башкача айтканда жандыруу өчүргүчтү плюсуну аккумулятордон чыккан плюстан алып барабыз. Анын минусуну реленин 85-чи контагына туташтырабыз. Андан кийин бул жакта сиз каалаган зат, лампочка болсун, же сигнал болсун, ошонун минусуну корпуска катырабыз. Андан соң плюсуну реленин 87-чи контагына алып келип туташтырабыз. Ал эми реленин 86-дан чыккан токту минуска катырабыз. Ошондо бул жактан постоянный ток келип турат. Ал эми бул жакта ключаторду жандырганда кийинчерээк сиздерге дагы видео кылып көргөзөм реленин ички функциясыны. Бул жакта 2 контакт болот. Ошондо бул 85-чи контактты ключаторду кошкондо ошол экөөсү кошуп берет. Башкача айтканда 30-чу менен 87-ни бири-бирине кошуп берет. Качан ключаторду өчүргөндө үзү берет. Ошол кийинки видеодо сиздерге ушул эле схеманын практикасын көргөзөбүз. Андыктан каналга катталып, лайк басып коюңуздар.